Түркиянын Ош шаарында Кыргызстан жана Өзбекстан ишкерлери биргелешип, алгачкы жолу курулуш заводун ачты. Бул жерде пластикалык эшик терезелер жана үй тиричилик буюмдары иштелип чыгарылат. Эми мындан ары элдер эң негизгиси завод аркылуу сапаттуу жана арзан курулуш материалдары менен камсыз боло алышат. Имзо Аква Кейджи заводу. Бул жерде пластик материалдын түрдүү сериялары иштелип чыгат. Эшик терезелер фасаддык алюмин, термо-алюмин профилдеринен жасалат. Бул ири заводдун бүгүн ачылуу аземи болуп өттү. Алгач Ош шаарынын мэри жана Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси эки элдин достугу мындан да бекем болушуна каалоо тилектерин билдиришти. Бул келишүүлөр натыйжасында бүгүнкү күндө Өзбекстан, Кыргызстан ортосунда самаралуу иштер алып барылмакта. Булардан бири iki davlat o'rtasida o'zaro tovar aylanishi o'sib bormoqda. Заводдун ачылуусу жүзгө чукул кишини жумуш менен камсыз кыла алды. Алардын бардыгы жергиликтүү жашоочулар. Имзо Аква Кейджи биргелешкен ишканасы бир күндө 1,5 миң квадрат эшик терезе чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар. Азырынча чыгарылган продукция Кыргызстандын ички базарына гана сатыкка чыгарылат. Сатык маселесине келе турган болсок, азыркы учурда Кыргызстан ичинде эле, Кыргызстан базарын эле камсыздап атабыз. Келечекте бирок тышкары мамлекеттерге эле чыгыш ниетибиз бар. Бийлик өкүлдөрү заводдун курулганы эки тарап үчүн тең пайдасы зор экенин баса белгилешет. Бул кыргыз-өзбек алакасы жакшырып, эки тарап достук келишимине кол койгондон кийинки алгачкы биргелешкен ишкана болуп саналат. Келечекте Кыргызстанга Имзо Кейджи компаниянын базасында кир жуучу машиналарды топтоочу ишкана курулмакчы. Андан кийин биздин шаарыбызда ошол Асаке машина заводу менен биргеликте машиналарды, жүрүүчү машиналарды топтоочу чоң топтоочу заводдун ачылышы болот. Кудай буйрса, Имзо Кейджи биргелешкен заводу заманбап стандарттагы ири ишкана. Бул жердеги жабдуулардын бардыгы Европадан келтирилген. Чыгарылган продукциянын баасы элдин капчыгына ыңгайлуу. Ал эми сапатына компания толук жооп берет. Негизинен айта кетүүчү нерсе, өзүңүздөр байкасаңыздар керек, бул ишканада заманбап Европадан келген жабдуулар турат. Демек жаңы технологиялар, андан сырткары жумуш орундары түзүлүүдө. Бирок бизди кубантканыбыз бул өндүрүш тармагында жаңы ишкана ачылууда. Белгилей кетсек, өткөн жылы 6 мартта Ташкентте атайын форум өткөрүлгөн. Аталган форумга Кыргызстан жана Өзбекстан жеке ишкерлери катышып, өз демилгелерин көтөрүп чыгышкан. Анда пластик эшик терезе чыгаруу сунушу колдоо таап, бүгүнкү күндө иш жүзүнө ашып олтурат. Мындан сырткары, жакында бул сыяктуу биргелешкен 5 ири завод ачылат. Алардын бардыгы Кыргызстанда курулушу боюнча келишимге кол коюлган. Самара Халилова, Эламан Маратов, ынтымак.